Assalomu alaykum, hurmatli jamoat. Qutmanli kechingizlar menен. Hozir ссылканы жіберіп qo'ying. Gruppadagilar. Qutmanli kechingizlar menен. Baribizga. Biraz qo'shila qolsin. Andan so'ng boshlaymiz. Jaraymi? Так. Bismillahirrahmanirrahim. Bizden bugünkü sabagыбыз özdük bağla. Özünün bağısını götürü. Bundaça ayтканда самооценка. Кыскача айтканда бул эмне самооценка. Бизче кыргыз тилинде эмне дейткенбиз өздүк баалоо. Мына ушул өздүк баалоо боюнча атайын бир китептин негизинде бүгүн сабак болмокчу. Бул Натаниэль Бранден аттуу жазуучунун китеби. Башкача айтканда бул жөнөкөй адам эмес, ал 40 жылдык тажрыйбанын негизинде бизге калтырган эмгегинин өзүнүн сиздерге айтып аткан учурубуз. Биринчи эле негиз ал жазып кеткен боюнча 6 түркүк бар дейт. Өздүк баалоону жогорулатыш үчүн, же болбосо сактап калыш үчүн 6 негиз бар дейт. 6 негиз. Алар кайсы дей турган болсок, биринчиси эле учур менен жашоо. То есть жить нужно в это время, в это мгновение дегендей. Ушул маалда жашоо. Ушул маалда жашоо. То есть мисалы үчүн кандай? Бардыгыбыз азыр зомби сыяктуубуз да. Телефонубуз колубузда, тамак жеп атсак дагы, жатсак дагы, турсак дагы, окуп атсак дагы, ойноп атсак дагы, башка кылып атсак дагы, башка бир кафе, ресторанга барып калсак, ошол жактан тарта калып, сториске киргизип же болбосо өзүнүн баракчасына киргизип, бөлүшүп коелуп. Албетте бунун бардыгы жакшы, эсте калат. А бирок негизги максат карасаңыздар бул жерде ошол телефондон арылуу максаты да. Башкача айтканда, чыныгы учурдагы жашоо менен жашоо. Ал кандай дегениңиздерде, мисалы үчүн тамак жеп атасызбы, эртең мененки завтрак. Мына ошол учурдан кармап, ошол маалда жашаш керек. Мисалы үчүн мен эртең менен турганда келинчегимдин жасаган тамагын жакшы сүйүп жейм да, жакшылап көңүл буруп, ошол маалда мисалы телефон карап, чукулап, башка нерсе кылып, эптеп эле жеп койсом, анын даамын дагы сезбей калам, жана ошол жасаган тамакты жасаган адамды дагы мындайча айтканда сыйлап алган болуп эсептелем да. Эмнеге? Анткени ал тамакты берилип жебей элем бир четинен. Экинчиден жакшылап сонун аракет жасады эле, бирок ал менин аракетим балабастан телефонго алаксып, башка нерсени көрүп, ушул иштерим бар, буларды кылышым керек деп ойлонуп жүрөм да ошол маалдачы. Бирок негизинен ал туура эмес болуп калат. Бир четинен караганда. Мисалы үчүн бир иштериңиз болушу мүмкүн. Аябай зарыл иштер бар. Бирок кандай гана иш болбосун, ошол маалда гана ишти жасоо бул керек болот, зарыл нерсе. Буну эми түшүнүш оор болушу мүмкүн, бирок мындайча түшүнүп аласыздар, учур менен жашоо дегенди ушул маалда, азыр мен эмне иш кылып атам? Азыр мен сиздерге сүйлөп атам, Эми менин ушулдагы учурум эмне кылыш керек экен? Башка нерсени ойлонбостон, башка нерсе менен алек болуп отуруп албастан, сиздерге убактымды бөлүп, болушунча мына ушул маалды туура пайдаланып калышым керек экен да. Туурабы? Сиздердин азыркы учурдагы түз эфирге кирип катышып атканыңыздардын максаты дагы атайын сабактан пайда алып калыш. Демек сиздер дагы башка нерсе менен алектенбестен, түз эфирди ачып коюп туруп, башка нерсени кылып кетпестен, бардык оюңузду бөлүп туруп, мына ушул нерсеге көңүл коюшуңуз керек экен. Башкача айтканда, ойдун бардыгын бир жакка топтоо да. Бул нерсени бар жакка колдонсоңуздар болот. Балким спорт менен машыгасаңыздар, ошол маалда мен эртең ушундай иштерим бар эле, ломбардка телефон коюп койгон элем, ошону алышым керек эле деп, ошол нерсени ойлогон адам машыкканда эч кандай рахат албайт ошол процесстен.
Бул бир рахат албаган бул бөлөк коюп туралы, ошол нерседен пайда алышы дагы азыраак коэффициент болот да. То есть машыгып ушунчалык берилип, жанагындай гира штангаларды көтөрүп аткан адам менен ошол жерде берилип, ошол эле маалда сиз дагы ал жакта машыгып атасыз, бирок оюңуз башка жакта. Ой башка жакта, экөөңүздөр бирдей эле салмакты көтөрүп атасыздар, бирдей эле аракет жасап атасыздар, бирок анын пайдасы бир айдан кийин сиздикинен жогору болот. Эмнеге? Анткени анын аракети ошол учурга байланыштуу да. Ошол учурга байланыштуу. То есть башка нерсени ойлонуп кетпейт, башка нерсе менен алек болуп кетпейт, бул иш кылып атып башка которулуп кетпейт, андай эмес да. Бир ишти аткарып атасызбы, ошону аягына чейин чыгарыш керек да. Многозадачно иштеп коебуз, бир маалда эле көп ишти аткарып. Ал негизинен жакшы эмес. Карап келсек, бир маалда бир көп ишти бүтүрүп атам деп ойлойбуз, бирок мындан пайда жок, же мындан пайда жок. Мындайча айтканда, ни рыба ни мясо дегендей да. Же мында толук аткарбайсыз, же мында толук аткарбайсыз. Эмне кылыш керек экен? Бир маалда ортодо болуш керек да. Кайсыл азыр позицияны кармап турасыз, ошол маалда болуш керек. Мисалы үчүн, үйдө балдарыңыз менен убакыт бөлүп алектенип атасызбы? Балдарыңыз менен ойноп, башка нерсе кылып, көңүлдү өткөрүп, ошол эле маалда балдарыңыз сиздин менен да ойногусу келет да. Сиз ошол жакта атам менен келди, мен менен ойносо экен дейт да. Же болбосо апам депчи. Сиз мисалы жумуштан чарчап келдиңиз, анан кийин келип туруп, отуруп, бир эс алайын деп туруп телефон карап, Instagram чукуласаңыз, ошондой эле адамдардан алыстаган сайын башка сиз менен чогуу жакын болгон адамдар дагы сиздерден алыстайт деп. Балдарыңыз кийин тааныбай каласыз да. Кийин сиз менен учурашпай, келбей коюп башка кылса, кайра эле өзүңүздөрдү күнөөлөш керек болот. Анткени сиз ошол маалда балдарыңыз менен ойногоздон башка иш менен алек болдуңуз. Бүгүнкү күндө бардык көйгөйлүү биздин маселе болгон бул некен? Гаджеттер да. Бүтүндөй баш отосу менен кирип кеткенбиз, анан чыга албай атабыз да. Реальный жашоо жок болуп атат мисалы бизде. Жакшы бир тамак жеп калсак, тартабыз киргизебиз. Жакшы бир жерге барып калсак, тартабыз киргизебиз. Жакшы бир менен сүйлөшүп калсак, мындай атактуу инсандар менен, ошо менен жакшы маанайда мындай жүзмө-жүз көрүшүп, учурашып коюу гана жетиштүү дебестен, ошо менен сүрөккө түшүп, мына мен ушул адам менен жолугуп келдим деген таризде күндөрүбүз өтүп калды. Мындайча айтканда, азыр бүгүнкү күндө адамдын жашоосун бир мындай эмне кылып атканын байкап караш үчүн болгону анын статусун карап коюп жетиштүү болот. WhatsApp'та кадимкидей статусун карайсыз. Так, азыр каякта жүрөт экен? Бул жакта жүрөт. Эмне кылып атыптыр? Бассаңыз дальше кетет. Эмне жеп атат, эмне иш кылып атат, кимдер менен жүрөт, бардыгы маалым. Ал нерсенин бардыгын элге жайып айта берүү жакшы эмес. Анткени балким сиз ушунчалык жакшы бир ишти аткарып атасыз, бирөө ага күйүгүшү мүмкүн. Бул бир жагы. Жа балким сиз бир билбегендиктенби, айтор туура эмес иш кылып аткан болсоңуз, ал нерседе балким кийин өкүнүп каласыз. Бирок сеч интернетте ал кала турган нерсе да. Балким почта жоготуп аласыз, балким башка нерсе болуп калат. Ал нерсе калып калат. Сиздерге ушулга байланыштуу бир жакынкы эле болгон окуядан айтып берейин. Коронавирустан каза болгон бир кыз туурасында. Ал жакшы жеткинчек эле өткөл маал болгон. Анан дүйнөдөн ошол коронавирустун COVID-19 себебинен каза болгон дейт да дүйнөдөн. Бирок ата-энеси наразы болгон жагы, мындайча айтканда кыз жалат болуп, кызын өлгөндөн дагы ошол кызынын аккаунту калып калганына аябай жини келип, мындайча айтканда наразы болгон учурлар экен. Эмне кылды ал кыз, эмне кылып жиберди десек, дей турган болсок, ал кыз TikTok'ко өзүнүн ар кандай бийлерди жүктөп, бийлеп киргизип, азыр ошондой тренд болуп, башка болсо ошону туурай калып, ошол нерсенин бардыгын жүктөп киргизди. Эмне максатта? Хайп болуш керек, өзүн көтөрүш керек, популярность өсүш керек, атактуу болуш керек. Андан кийин ошол нерседен пайда алып, акча табуу, Ал нерсенин бардыгы болгону бир кызыкчылыктын артынан болуп атат. Ал нерсенин артында дагы эмне бар экенин балким сиз билбейсиз да. Ошол ата-энелери, туугандары TikTok'тун өзү менен байланышып көрөлү деп, биздин кызыбыздын аккаунту мына ушул. Бизге ошонун паролун бергиле, же болбосо удалить этип салгыла. Мына данныйлар ушул, паспорт турат, аккаунт ушул десе дагы жок, эч кандай жооп келген жок. Өчүргөн жок. Турат ошол бойдон. Ким билет, балким TikTok'тун заманы, доору качан бүтөөрүн турабы? Балким бир 30-40 жылда бүтүшү мүмкүн. Анткени айтып болбойт.
азыр иштеп аткан нерсе, канчалаган миллиондогу топ келип аткан нерсе туруп эле дароо жабып кетиши кыйын да. Ошол себептен интернет баракчаңыздарга, өзүңүздөрдүн жеке баракча болсун, TikTok болсун, Instagram болсун, эмне киргизип аткан туурасында дагы бир сыйра кылчайып ойлонуп коюш керек экен да. Анан эгерде чындап эле жакшы иш болуп аткан болсо, анда дагы аны жашырыш керек. Анткени биз билебиз, көз тиүү деген нерсе бар. Адамдар көз артат, башка болот дегендей, анын нерсенин баарын өз убактысы менен маал сайын чыгарып туруш керек экен. Мындай дайыма эле бүт нерсени кылган, жеген нерсенин баардыгын, баскан нерсенин баарын чыгарбастан. Мында максат эмне деп атабыз? Болгону ошол учурдагы нерсе менен жашаңыз деген да. Учурдагы тамак жеп атасызбы? Тамакты гана ойлоп, ошонун даамын сезип, ошол учурду пайдаланыңыз. Балдарыңыздар менен ойлоп атасызбы? Ошол балаңыз менен ойноңуз. Окуп атасызбы? Окууга көңүл буруңуз. Бир нерсени жазып атып, мисалы бир керектүү маалымат да, жумушта иштеп атасыз, отчет тапшырыш керек. Ошону отчет тапшырып мынтип жазып атасыз дагы, отчеттордун баардыгын. Бирок оюңуздун баардыгы бөлөк жерде. Магазинге 5000 сом карызым бар эле. Бирөөдөн 5000 алып барсамбы? Кандай кылсам экен? 10.000 бул жактан алсак, анан буну бул жакка кылсам деп оюңуз башка жакта жүрөт да. Карап көрсөңүз, оюңуз башка жакта таптакыр. Бирок өзүңүз эмне иш кылып атасыз? Кийин ошол убакыт бүткөндөн кийин канча иш кылганыңызды мындай карап көрүңүз да бир сыйра. Ошол себептен ишиңиз так, сонун, чөткү, аябай мындай маңыздуу болуш үчүн ошол нерсе менен гана алек болуш керек да. Кайсыл ишти аткарып атсаңыз, ошол иш менен алек болуш керек. Мен жаңы эле айткандай, мен дагы азыр сиздер менен отурам бул жерде, түз эфирде. Менин максатым азыр бул жерде сиздерге жакшы бир маалымат менен бөлүшүп, мына ошол китептен алган тажрыйбадан, китептен алган жакшы маалыматтар менен сиздер менен бөлүшүш максат. Сиздер бул жерде отурганда эң негизгиси болгону кулакты төшөп, кунт коюп, угуп пайда алыш да. Жана ошондой эле керектүү жерлерин конспектлеп жазып алыш. Болгону ушул. Мындайча айтканда, биз ошол жерде отуруп, мисалы башка бир иш менен алек болуп атасыз да. Анан ошол иш менен отуруп башка нерсени ойлонуп отурган эч кандай пайда алып келбейт да сизге. Эч кандай пайда алып келбейт. Ал нерсени ойлонуп, анан ушундай кылам деген эмес. Бир ошол ишти бүтүрүңүз, жасап аткан азыркы ишиңиз. Маанилүү, зарыл болуп аткан ишти. Андан кийин ошол ишти бүткөн соң жабып туруп, ошол ишти толугу менен. Анан ошол нерсени ойлонуп, эгерде аягына чыгарам десеңиз, ишти баштаңыз да. Болбосо башка ишти кылып жүрөбүз. Мисалы үчүн жөнөкөй эле бир үй жумуштары дейли, үй шүпүрүп атасыз. Анан кийин таптакыр эле башка нерсени ойлонуп жүрөсүз да. Ал нерседен пайда жок же бир гана зыяны бар. Зыяны бул ойду жей берет да. Ойду жей берет, анан адам өзүнө өзү ишенбей калат. Иштер бүтпөйт. Мисалы карап көрсөк, ошол ишти кылып жүрөт, анан кылган ишинин дайын жок да. Болбосо бир күн убактысы кетти. Мына ушундай дилемма деп коебузбу, айтор ошол учурдагы нерсе менен гана алек болуңузду сиздерден көптөн көп суранып кетерлер. Бул биринчи түркү экен. Биздин ошол китебибиз боюнча өздүк баалоонун 6 түркүгө аттуу китептен сиздерге маалымат берүүдөн. Натаниэль Бранден аттуу автордун 40 жылдык тажрыйбасынын негизинде. Айттык, учур менен жашоо дедик. Анан көпчүлүгүбүздө мындай день сурка деп коебузбу, кайталанган күндөр, окшош күндөр. Эртең менен турасыз бир маалда. Турасыз дагы жумушка жөнөйсүз. Ал жактан жумуш өтөт, кантип өткөнүн билбей каласыз. Кеч кирет, кайра келесиз, тамак ичесиз, түшүк саласыз, жатасыз, кайра эртең менен турасыз, ушундай. Болгону дем алыш күнү гана күнүңүз башкача болушу мүмкүн. Жумушка барбайсыз. Анан иштерди бүтүрө калайын деп башка үйдөгү керектүү иштерди кыласыз. Бирок дагы деле мындай толук түрдө, толук кандуу жашабай элеңиз да. Барасыз, турасыз, келесиз, ушундай. Бирок ал нерседен таптакыр чыгып кетиңиз деген маани эмес. Болгону ошол процесстен рахат алыңыз дегеним да. Иштин мисалы үчүн бир жыйынтыгын күтпөстөн, мындайча айтканда, жыйынтыгын күтүп, ошо менен гана алек болуп, ошону гана ойлоп, аягына чыгам деп мындай кыжалат болгондордун жасап аткан ишиңизге, рахат алыңыз. Эмне иш аткарып атасыз азыр? Мисалы үчүн бир проекттин үстүндө иштеп атасыз дейли. Балким бир блогер болсоңуз, мисалы да, бир блогер болсоңуз, бир проекттин үстүндө иштеп атасыз, 10 видео тартыш керек, жакшы болгон сценарийлер менен, эпизоддор менен чыгарып баарын бүтүрүш керек.
Анан сиз бирден баштап 10го чейин кандай болот экен деп баардыгына кыжырет болуп, аягын күтүп, эл кандай дейт экен деп ошонун баардыгын ойлогондон көрө акырынан баштап кете берсеңиз, кийин бара анан кийин жыйынтыгы билинет. То есть бир гана башкача айтканда биз жыйынтыгын эле күтүп, кандай болот экен деп кыжырет болуп отура бербестен, ошол жасап аткан иштин өзүнөн рахат алыш керек экен дегеним да. Анан мындан чыгуунун жолдору жаңы эле айтып кеттим, эмне иш алып келип атсаңыз, ошол менен алек болуңуз деп. Анан жасап жаткан нерсеңиздин ичинде болуш керек экен. То есть маңызын сезип, осознанно иштеп коесуз го. Ошол маалда, мисалы бир китеп окуп атасыз. Карап көрсөңүздөр, көбүбүздө мындай. Бир китепти, мисалы үчүн бир бетин окуп атабыз да. Окуп бүтүп, жарымына жеткенден кийин анан оюбуз негизи карап көрсөк башка жакта экен да. Оюбуз башка жакта экен, анан китепке кайра көңүлүбүз бурулганда таппай калабыз. Кайга келдим эле? Деп туруп кайра баштан баштайбыз ошол беттичи. Туурабы? Көбүбүздө ушундай. Анткени дагы деле оюбуз бир жакта эмес да. Оюбуз эгерде бир жакта болуп ошол нерсени окусак, биз кайра кайталап окубайт элек ошол нерсени. Мисалы үчүн бир бетти бүтөбүз, анан кийин эмне деди эле деп туруп кайра баштан окуп чыгабыз да, ошол бетти элечи. Бунун баардыгы жанагы ойдун башка жакта болуусунун кесепеттеринин бири экен. Убакыт теке кетет мындан. Билип коюңуздар, эгерде оюңуздар башка жакта болсо, ошол жасап аткан ишти алда канча созуп жибересиз. Бир жарым сааттык бүтө турган нерсени сиз 2 саатта бүтөсүз. Эмнеге? Анткени сиздерде точный, четкий план жок ошол иш туурасында, анан кийин оюңуз башка жакта. Мына ушул эки себеп иштин узарышына себеп болот. Мисалы үчүн мындай, бир ишти дароо бүткөндөн кийин өзүңүздү баалап мактабастан ошол жасап аткан иштин арасында эле баалап кетсеңиз болот. Өздүк баалоону жогорулатыш үчүн аны кандай кыласыз? Биринчи эле бир мисал китеп болсо, бөлүктөр бар да, главалары. Бөлүктөр, ошол бөлүктөрдүн ар бирөөсүнө бирден бир адал болгон шоколаддан коюп коюңуз. Мисалы үчүн 10 бөлүктөн турат дейли да. Анан бир бөлүгү бир 50 беттен турат. 50 беттен турат. Анан сиз ойлоп атасыз, бул бир китепти менен качан бүтөм деп ушинтип ойлонуп бүткөндөн кийин дагы пайда алдыңыз. Бирок өзүңүздү мындай бир баалап кетишиңиз керек. Мен бир китепти бүттүм дегендей кылыпчы. Бирок аны бүткөнгө чейин эмес, бир бөлүктөн. Мисалы үчүн бул 10 бөлүктөн бөлсөк, мына бул бир бөлүгүнө, мына ушундай жерине акырын бир шоколадты кыстарып коюңуз. Мынтип коюп коюңуз кадимкидей кылып. Мынтип коюп коесуз дагы, анан ушул жака жеткенге аракет кыла бересиз да. Азыр окуп, жакшылап окуйн, жетейин деп туруп, буяка жеткенден кийин, деп туруп алып туруп, анан өзүңүздү сыйлаганыңыз мына ушул болуп эсептелет да. Өзүңүз мындай сыйлаганда билиш керек. Мактап, бирөөдөн күтөсүз, качанга чейин бирөө мактаса экен, бирөө мен сыйласа экен деп күткөндөн көрө өзүңүз мындай баалаганыңыз эң эле жогорку болуп эсептелет. Анткени ушунчалык деңгээлде бир рахат сезими пайда болот да мындан. Так. Мен каяка жабып салганымды таппай калдым азыр. Мына бул жакта. Эми саатты карап коеюн. 51. Кийинки негиз бул өзүн кабыл алуу. Мындайча айтканда, принять самого себя. Өзүңүз кандай болсоңуз, ошондой кабыл алуу. Мисалы үчүн бирөөнү туурагысы келип, ошол боюнча көп пландарды үйүп алган адамдар бар да. Көпчүлүгүбүз ушундайбыз. Китепти карап окуйбуз, анан китепте съешьте лягушку, ешьте слона пополам деп ушундай эрежелер бар. Жандай лягушка бул метафора да, эми сөзүм айткан түзмө-түз эмес, метафора. Баканы дароо жеңиз, же болбосо пилди майдалап жеңиз деген атайын сонун кеңештер бар. Бирок анын бардыгына биз жетип бүтө албайбыз. Анткени китептер көп бүгүнкү күндө, маалыматтар аябай көп. Анын бардыгына биз дароо эле баш ийип кете албайбыз да. Пландарды ошол боюнча мисалы китеп окуп бүткөндөн кийин, всё, мен ошол боюнча жашайм деп туруп, планды тизип коесуз, сонун кылып чөткү кылып чыгарасыз дагы. Бирок ал нерсени башка бирөө үчүн жазгандайсыз да. Анткени ал ишти сиз аткарбай элесиз. Ошол себептен ал жазган пландарыңыздар бекер эле пайдасыз болуп калат, эгерде ошол нерсени ишке ашырбаса.
Бирок көп нерсе бул план ошол жазылган бойдон калып кетет ишке ашылбастан. Ал үчүн эмне кылыш керек экен? Биринчи эле кадам өзүнө ишенип туруп, ошол нерсени, мисалы, азыр ушул абалда кандайсыз? Ошол нерсени кабыл алыш керек. Бул бир. Мисалы үчүн өзүнө ишенбей, үмүтү азайып, баарына, мисалы үчүн бүт жер жүзүндө баардыгы ийгиликтүү адам, бир гана мен ийгиликсиз адаммын. Айлана чөйрөдө баардыгы бүт барып жетишип кеткен, баардыгынын колунан келет, бирок бир гана менин колуман келбейт дегенди түшүнүп болбош керек да. Мисалы үчүн колунан келбей жаткандар аракет кылат, бирок болбойт, окшошпой калат, ийгиликке аракет кылат, бирок жетпейт эчеле. Ошондой адамдар 99. Аябай көп. Ийгиликке жеткендер негизи аз эле турат. Эми негизи ийгилик деген сөз бул абстрактный түшүнүк, то есть ар ким ар кандай түшүнөт. Мисалы үчүн ийгилик деген сөз бул мен үчүн бул жалган дүйнөдө эмес, Аллах Таала менен акыретте жолугушуп бейишке кирип аткан учурум бул мен үчүн чыныгы ийгилик болуп эсептелет да. Бул дүйнөдөгү жасап аткан баардык жакшылык, ушундай ийгиликтердин баардыгы бул майда гана ийгиликтер болуп эсептелет бул мен үчүн. Кээ бирөөлөр үчүн бул ийгилик байлык болуп эсептелиши мүмкүн. Кээ бирөөлөр үчүн бул үй бүлө, сүйүү, атак даңк, бир дөөлөткө жетүү, же болбосо дагы бир башка машинага ээ болуп калуу, мисалы, бир жакшы машина айдасам деп, же болбосо жакшы бир кийинсем деп, алардын баардыгы биздин коом башыбызга берген стереотиптер болуп эсептелет да. Мындайча айтканда, биз эмне деп билебиз? Ийгиликтүү адамды деп карасак, костюм кийген, сонун машина айдаган, бүт үй жайы бар, анан таанымал. Мына ушул адамды биз ийгиликтүү деп эсептейбиз да көбүнесе. Анан өзүбүз да ошондой болгубуз келет. Бирок ийгилик деген маанини, сөздү бул ар бир адам өзүнө бир түшүнүк катары кабыл алыш керек. Мен үчүн ийгилик деген эмне деген суроону биринчи берип туруп, мына ошого аракет кылыш керек да, жетиш керек. Анан сөзсүз түрдө эле ошондой нерседе ойлобош керек. Айлана чөйрөм баардыгы ийгиликтүү, бир гана мен ийгиликсизмин, баарын жетпейм деп ойлобош керек. Мындай адамдар толгон токой. 99 адам өзүн ийгиликсизмин деп эсептейт да. Билесиздерби? 99 адам өзүн жер жүзүндө ийгиликсизмин, мен дагы деле эч нерсени кыйрата албай элем, колуман келбей эле деп жүргөндөр көп. Ошон үчүн эч кандай кайгырбастан, үмүтүңүздөрдү үзбөстөн, өзүңүз кандай экениңизди биринчи кабыл аласыз дагы, андан кийин гана иштеп баштайсыз. Мисалы үчүн, көпчүлүгүбүз бул мага насип эмес экен да, башка бирөөгө насип экен, бирөө же болбосо ему повезло деп коебуз го. Ага бир жол ачылып калган экен, мага насип болуп калыптыр, бирок мага эмес, мен ушинтип жүрө берткем да деген нерсени баардыгыбыз ташташ керек экен. Мисалы үчүн, китепте жазылгандай эмес, өзүңүзгө керек болгон нерсе менен гана алек болгонду үйрөнүңүз. Мисалы үчүн китепте ушундай бол, мындай кыл, тигиндей бол деп ушундай айтат. Албетте бул нерсенин баардыгы жөнөкөй эле мындай айтылып калган нерсе эмес. Булардын баардыгы тажрыйбанын негизинде, канча жылдык опыттын негизинде андан кийин алынып силерге берилген маалымат. Бирок баардыгына эле ал таптакыр ылайыктуу болуп кете бербейт да. Мына 100% ошол нерсе башкаларга дагы туура келет деген нерсе эмес. Ошол себептен биринчи эле ал нерсенин баардыгына киришерден алдын биринчи өзүңүздү кабыл алыңыз. Мисалы үчүн мен ушундаймын, менин мүнөзүм ушундай, бирок аракет кылам деп өзгөргөнгө. Мындай өзүн кабыл алуу дегенде сөз түрдө эле мындай таштап жиберип эмес, өзүңүздү биринчи кабыл алыңыз. Мисалы үчүн, кээ бирөөлөрдө вес излишний болушу мүмкүн. Мисалы, ашыкча вес болушу мүмкүн, салмак. Анан ошол нерсени мен эми качан арыктайм, мен качан кантип диета отурам, мен колуман келбейт го деген шылтоолорду айтып жүрө бергенден көрө, ошол нерсени мына, ооба, мен чындап эле ашыкча салмагым бар, кабыл алам туура, бирок ошого жараша аракет кылам деш керек да. Менин колуман келбейт, мен ушундаймын дегенди токтотуш керек. Жана ошондой эле мүнөзгө дагы келе турган болсок, адамдын мүнөзү негизинен эки ача пикир бар. Бири айтат, бул адамдын мүнөзү бул табияттан ушундай төрөлгөндөн бери ал нерсе кетпейт дейт да. Мындай отурукташып биздин генибизге сиңип калган нерсе дейт. Бир пикир айтат, жок, өзгөрсө болот, адам өзгөрөт, жаман адам жакшы болуп атат, жакшы адам жаман болуп атпайбы дейт да. Анан бул нерсени билип алыш керек. Мүнөз анан биздин жүрүм турумубуз экөө бирдей түшүнүк эмес.
Сиздин мүнөзүңүз кандай болушу мүмкүн? Мисалы үчүн жакшы мүнөз, жаман мүнөз деп бөлүп коебуз го. Бирок негизинен мүнөз бул жакшы жаман деп бөлүнбөйт да. Биздин кылып аткан ишибиз, кылык жоробубуз, адеп ахлагыбыз ошол жакшы жаман болуп өзгөрөт, а бирок мүнөз бул бир эле түрдүү болуп турат. Мындай оңго солго жылып келе турган нерсе эмес. Буну кантип түшүнсөк болот? Мисалы үчүн бир адам башында арак ичкен, ушундай шок, бирөөнү барып тумшугун уруп ыргыта койгон бир адам эле, ушундай шок болгон, өзүн кыйынмын деп алып жүргөн адам да. А бирок ал нерсе ошол өзүнүн кыйындыгын башка жакта колдонсо болот да. Мисалы үчүн кээ бир адамдар жоош болот, ошол адам шок болуп кете алат деген нерсе эмес да. Бир адам шок болуп турат, ал адам жоош болуп кетет деген нерсе эмес. Ошол мүнөз адамдын шоктугу же болбосо ошол кыйындыгында, же болбосо бир ишти баштап аягына чейин чыгарып, мына ушундай сыяктуу ошол нерселерди мүнөз десек болот да. Характер, ошонун баардыгын бир тармакка колдонсо болот. Мисалы үчүн айтпадыкпы, бир адам ушундай кайнап турат да. Бирөөнү барып тумшугуна бир койсом дейт, бирөөгө барып мындай кылып койсом дейт. Мындай бир иш жөнө турбайт да. Мына ошол адамга дагы кантип өзгөрөм дей турган болсо, мына ошол адам өзүнө жаккан бир нерсесин тандаш керек. Бир хобби болуш керек. Мисалы үчүн кандай? Бир жактырган нерсеси болсо, мына ошол нерсенин артынан түшсө, ал ошол нерседен аябай мыкты жасай турган инсан болот да. Бир адам мисалы үчүн жоош болушу мүмкүн, бирок өзүнө ылайыктуу бир хоббиси бар да анда элечи. Өзүнө ылайыктуу бир хоббиси бар, ал сөзсүз түрдө эле мындай шок болуп, мындай дерзкий болушка кажет эмес да. Өзүнө жаккан бир хобби менен алектенип, ошол боюнча таанылып дейбизби, айтор чоң ийгиликтерге жетсе болот. Сөзсүз түрдө эле мындай шок болуп кетиш, же болбосо мындай дерзкий болуп, крутой болуш шарт эмес экен. Болгону ошол жакшы жаманды биле турган нерсе бул биздин мынекейбиз адеп ахлагыбыз да. Ал нерсени албетте сөзсүз түрдө өзгөртсө болот. Жана ошондой эле мисалы үчүн кээ бир адамдар айтат, мен жалкоомун дейт да. Жалкоолуктан кантип арылам депчи. Жалкоолукту негизинен бир гана ошол ленивость, мындай жалкоо деген сөз менен айтпастан, каалоо жана каалоо эмес деп айтып алсак жакшы болот да. Каалоо жана каалоо эмес деп. Каалоо бар жана каалоо жок деп ойлоп алсак жакшыраак болот. Мисалы үчүн жалкоо адам дейли. Эртең менен тура албайт, көп уктайт. Түндө саат өзү 2-3-төрдө жатат дагы, анан эртең менен өзүнө таң атпай турган маалы саат 10 болуп эсептелет да, анчынчы. Анан ал айтат, мен кантип өзүмдү эртең менен эрте күндү тургузсам экен дейт да. Ал адам үчүн жакшы бир сонун методика бар. Бул кайсыл десеңиз, каалоо да, каалоо. Мисалы бир эле мисал айтайын, ошол адам бир жакшы көргөн инсаны бар дейли. Жакшы көргөн инсаны бар. Анан ал айтат, бүгүн жолукпайлыбы дейт да. Анан телефон алып туруп, канчада дейт. Саат 8-де дейт да. Мисалы эртең менен саат 8 айтат. Ал адам өзү саат 10го чейин уктайт. Анан кечинде ал эмне кылат? Ошол нерсеге настрой алып жатат. Өзүн ошол нерсеге мына жаткана поднастраивать этет да, ошол нерсеге жатаарда ойлоп эртең менен 8-де турушум керек деген максатта кармайт. Анан саат 8 эмес 7-де туруп алып эле бүтүн нерсесин баарын тиштерин жууп, тазаланып, сонун болуп чыкып тура калат да, 8-де даяр болуп. Негизи карап көрсөк эмне өзгөрдү? Ал адам өзү таптакыр бир нерсе кылып жибердиби? Жок. Болгону анын ошол мышлениясында ошол нерсе маалымат пайда болду. Мен эртең менен саат 8-де турушум керек деген нерсе. Ошондой эле сиздерге дагы эгерде ушундай көйгөй менен алектенип аткан болсоңуздар, мындайча айтканда күрөшүп, эртең менен кантип турсам болот, жалкоолукту кантип жеңсем болот деген нерсе болсо, анда кызыгуу болуш керек да. Сиз эртең менен эмне үчүн ойгоносуз? Ким үчүн ойгоносуз? Жана эмне иш аткарасыз ошол? Турганда эле өзүңүздүн эртеңки күнүңүзгө кандай салым кошосуз? Мына ошол нерсени ойлоп, кечинде ошол менен жатканыңыздарда эртең менен сөзсүз түрдө кыйналбастан туруп кете аласыздар. Мына ошентип жалкоолукту дагы тез эле жеңип кетсе болот. Ал нерсе биздин мындай табиятыбызга сим кылган, бизге жабышып калган нерсе эмес экен. Кандай гана болбосун, өзүңүздүн принциптериңизге бекем болуңуз. Бир китепте мисалы буну мындай кыл дей турган болсо, бирок ал сиздин табиятыңызга же болбосо принцип деп коебуз го, карманган бир нерсеңизге туура келбей калса, туура келбесе, ошол өзүңүздүн принциптериңизди талкалап, ошол китепке баш ийишим керек экен деген нерсе болбош керек экен да.
жанагындай өздүк өнүгүү китептеринен мисалы бардык эле айыптар бири-бирине адамдарга баарына 100% толук туура келе бербейт дедик. Ошол себептен биринчи эмне кылат экенбиз? Өзүбүздү кабыл алат экенбиз. Кандай болсок, ошондоймун деп туруп, андан кийин гана жылыш керек экен алдыга. Түшүндүкпү? Албетте, кээ бир адамдар бир ката кетирип алат бир иште. Бир жакшы бир сонун бир бизнес баштайын дейт дагы, бирок ката кетирип алат. Мындай чоң бир ошибка кетирет дагы, анан бутунан туралгыс болуп, ошол нерсе боюнча калып, ойлонуп, кыжаалат болуп, мен ушундай ката кетирдим эле деп ойлонуп, ошол менен эле жүрүп кетип калат да. Иши болсо калып кетет ошондо. Биз эмне кылышыбыз керек экен? Ошол катаны дароо ошол маалда ысып аткан, кызып аткан кезинде дароо оңдоп салыш керек экен дагы. Анан ошол нерседен бир тажрыйба алып туруп, анан алдыга жылышыбыз керек. Алдыга кетиш керек. Мисалы үчүн өткөн айда деле мен өзүм жеке мисалымды айтайын да. Бир өзүмдүн ишим бар. Мына ошол жактан клиенттерин тартып аткан кезде өзүмө бир рекламадан ката кетирипмен. Какой-то бир сөзү кошулуп калган болчу. Мен өзүм жазгам ал нерсени, кошумча кылып, бул пайда жеткирет деген максатта ошол сөздү жазган болчумун. Бирок ошол эки сөзүмдүн айынан 20 000 сомдон кур калдым да. Элестетиңиздер, ошол рекламага 2 сөз кошуп койдум, бирок ошонун артынан 20 000 сомдон кур калдым. Бирок мен аны мынтип артынан ээрчип, ушундай кылып салдым деген жерим жок да. Мен кайра сүйүндүм. Анткени келечекте мен ошол кылып аткан ишим мага 20 000 нерсе эмес, балким чоңоюп 100 000 пайда берип аткан кезде ошол катаны кетирип койсо, мен 20 000 эмес 100 000ге түшмөкмүн да. Бирок ошол катаны азыр кетирдим, мен 20 000ге эле түштүм, бирок ошол катаны кийин кайталабайм да. Кийин ал нерсем өсүп чоңойгондон кийин ал нерсени кайра кайталабастан ошол планканы сактап турам. Мындайча айтканда, тажрыйба алуу бул баадан дагы жогору турат. Бир ката кетирип алдыңызбы? Ошол менен кандай гана ката кетирдим. Ошол нерсени кантип жойсом болот экен? Мындай кылсам, мындай кылсам мындай болуп калат эле деп ошол нерсе өткөн нерсеге кыжаалат болуп кайгыргандан эч кандай пайда жок. Болгон иш болду. Болгону биз эмне кылышыбыз керек экен? Ошол нерседен кайрабастан, куржалак кылып, кайра ошол катаны кетире бербестен, мындайча айтканда, бир гана кетмени кайра тебелей беребизден чекебизге. Ошол нерселердин айланып өткөнүн жолун табыш керек экен. Болду. Эми ушул катаны кетирдим, кайра ушул кетменди тебелебейм деш керек экен да. Башкача айтканда, ошол нерсе кайра менин жүзүмө урулбаш керек. Эмне кылам? Ал үчүн ошол нерсени айланып өтөм. Же болбосо башка принципти, башка бир негизди колдоном деш керек экен да. Мына бул сиздерге тажрыйба, мен айткандай, өздүк жанагындай сиз койгон баадан дагы жогору турат. Анткени кийин сизге ошол нерсе ишиңиз өсүп чоңоюп бараткан болсо, ошол чоңойгон кезде ошол эле катаны кетирүү канчалаган сизге ущерб жаратат да, кыйынчылык жаратат. Ошон үчүн катачылыктарды кетирген бул эң чоң сиздер үчүн тажрыйба болуп эсептелет. Ката кетирдикпи, өзүбүздү ошол жерден жемелеп, өздүк балонун төмөн коюп, мен ушундай кылбапмын, мен ушундай жаман адаммын, бүт нерсе колуман келбейт, болбойт экен, таштайм деп бүт баарын таштап салгандагы эмнекен, бул акылсыздык болуп эсептелет да. Ошол нерседен, тажрыйбадан пайдаланып калыш бул сиздин колуңузда да. Ошол себептен эмне кылыш керек экен? Ката кетирдикпи, дароо өзүбүздү оңдойбуз дагы, ошол нерсени оңдойбуз, анан алдыга жылабыз. Болду. Артка кайрылбайбыз. Анан акыркы негизибиз азыр саат 8-ден 7 өтүп кеттир. Сабагым башталыш керек болуп көрүп калгам. Азыр акыркы нерсени айтып коеюн. Бул жоопкерчилик. Мен бул нерсени көп айтам. Жоопкерчилик деген нерсени. Албетте, дайыма жоопкерчиликтүү болуп, мыкты мындай робот сыяктуу болуш бул эч кимдин колунан келбейт. Мисалы мен деле өткөндө канчалаган сабактарымды жылдырышка туура келди. Мен өтпөйм деген жокмун. Бирок ошол нерсенин бардыгын кайра өтүп берем. Кийинчерээк өтсөм дагы алдын ала суранып, жылдырышка туура келди. Бирок менин милдетим эмне болчу? Ошол маалда, ошол убакытта, белгилеген убакытта сабакты өтүп бериш эле. Бирок тилекке каршы абал ушундай болду. Мен айттым, дайыма 100% жоопкерчиликтүү боло албайбыз. Бирок кандай болгончо да деле өзүбүздүн милдетибизди мойнубузга алыш керек экен. Эртең менен эмне үчүн турасыз? Эртең менен ошол өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди мойнуңузга алып туруп, дароо ишке киришиш керек экен да. Бир ишти мисалы үчүн
сизде жумуш калды дейли да. Мисалы госслужбада иштесеңиз же бирөөгө иштесеңиз айтор, анан айлыкка иштесеңиз ал жерден мыкты болуп ушунчалык тытынып иштесеңиз деле, же болбосо тытынбай жөн деле бекерчи болуп ар бир жөн басып койгон адам менен деле айырмасы жок да. Бардыгы бирдей айлык алат. Бирдей айлык алат. Туурабы? Бирок ошол жердеги эптеп септеп жүргөн адам 1 ай иштейт. 1 ай иштейт. Бирок ал жерде камерасы менен баардык нерсе бар. Көзү менен турат, сотрудниктер карап турат, бүт администратор текшерет. Ошон үчүн өзүңүздүн жоопкерчилигиңизди туура аткарып иштесеңиз, ошол нерседе каласыз. Эгерде андан дагы ошол жоопкерчиликтүү болуп, дагы 2 эсе жоопкерчиликтүү болсоңуз, анда сизди бара-бара жогорулатат. Анткени сиздиге эмне болду? Сиз ишеничтүү адам экенсиз да. Сөзүңүзгө турган жакшы адам экенсиз. Сизди көргөн адам мынтип өзүнүн оюна салып коет да. Мындай башчы болуп турган, ушуну мен администратор кылышым керек экен. Азырынча сынап турайын, 1-2 ай иштесин, андан кийин ошону сөзсүз түрдө администратор кылам дейт да. Эмнеге? Анткени сиз анын көзүнө илешип калдыңыз. Ушунчалык ишиңизди жоопкерчиликтүү кылып аткарып атасыз да. Берки элең салаң болуп эптеп араңдан зорго иштеген адам не кылды? Эртели кеч 1 ай биринчи айлыгын алып туруп болду. Сага чалабыз деген бойдон жок. Эмне кылат? Жумуштан айдап кетирип салат. Башкача айтканда, жоопкерчилигибизди алышыбыз керек экен мойнубузга. Бул бир гана ошол жакта жумушта болбостон, өзүңүздүн жеке жашооңузда. Мисалы үчүн ден соолук бизге берилген аманат, буну дагы сакташ керек. Бунун дагы неси бар, сурагы бар дегендей. Ар бир нерсеге жоопкерчиликти алыш керек экен. Биздин аялыбызга, бала чакабызга, үй бүлөбүзгө, жашап аткан турабызга баардыгына эмне кылыш керек экен? Жоопкерчилик алганда гана ошондо биздин жашообуз мындай бир таттуулугу, маңыздуулугу сезилет. Эгерде бизге баары бир болуп, бүтүн нерсенин баарын эмне болсо ошол болсун деп жүрө турган болсок, андай күндөрүбүз дагы жанагындай мен айткандай день сурка окшош күндөр боло берет да. Күнүңүз бири-бирине окшош болуп жүрүп, анан артты карасаңыз канчалаган күндөр, канчалаган айлар, канчалаган жылдар өтүп кеткенин байкай каласыз да. Ошол себептен эң эле негизги нерсе бул эмне кылыш керек экен? Учурку маалда жашаш керек экен. Учурдагы эмне иш аткарып, ошол ишти аткарыш керек экен. Бул жыйынтыктап атам да азырча. Учурдагы иш менен алек болуңуз, жана ошондой эле өзүңүздү баалаңызды жогорулатыш үчүн дайыма сыйлап туруңуз өзүңүздү. Бир иш аткарып атасыз, жана мисал келтирдим го. Китеп окуп атканда, жанагындай главаларга, ортолоруна, бөлүктөрүнө шоколад коюп коюңуз, конфет коюп коюңуз, адалдан болгон. Карап ошол жака жеткенде өзүңүздү сыйлап жеп турасыз да. Бул адамга өзүн мындай айтканда китепти окууга дагы көп шыктандырат. Балким бир иш аткарып бүтөсүз, китеп эмес, балким башка бир иш. Ошол ишти аткарып бүткөндөн кийин сөзсүз түрдө мен тоого барып эс алып келем деңиз. Мисалы бир чоң проект болсо, ошол бүткөндөн кийин мен сөзсүз түрдө ушул ишти бүткөндөн кийин барып тоого барып эс алып келем деңиз. Мисалы үчүн да. Адам өзүн бир жакшы бир иш аткаргандан кийин өзүн сыйлап турган аябай ага стимул шык берет адамдын өзүнө. Анан эң эле негизги болгон нерсе бул жоопкерчилик. Жоопкерчиликти биз өзүбүздүн мойнубузга албасак, ушинтип жүрө бере турган болсок, албастан, анда биздин жашообуз эч кандай маңызсыз, түшүнүксүз абалда өтүп кете берет. Ошон үчүн ошол 3 негизги нерсени сактап калабыз. Баарыңыздарга чоң рахмат катышканыңыздар үчүн. Буйруса бул сабак дагы сакталат. Кийин дагы бош убактыңыздарда көрүп алсаңыздар болот. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.